Чындыгында бөлчөктөр математикадагы бардык түшүнүктөр сыяктуу эле акчаны саноо үчүн адамдар ойлоп табышкан. Египеттиктер бөлчөктөрдү салыктарда чогултууда биздин заманга чейинки 2000 жыл мурун эле пайдаланышчу. Ошондой эле бөлчөктөрдү англичандар пайдаланышкан. Кимде акча бар болсо, бирге чыгарышкан жана акчалардын жалпы казынасы пайда болгон. Жалпы бюджет. Ким канча салганын дароо жазышкан. Сенин акчаң, мисалы, бюджеттин 10/1 түзгөн. Ал эми меники 8/1 түзгөн. Мына ошентип дароо жазышкан. Бул акчаларга кемелерди курушкан, капитан жана команданы алышкан. Кемелер болсо алыскы өлкөлөргө барган. Алыскы өлкөлөрдө калемпир, жибек, алтын топтошкон жана Англияга сатууга алып барышкан. Ал эми тапкан акчаны бөлчөктөргө ылайык бөлүштүрүшкөн. Сен бюджеттин 10 бөлүгүн кошконсуң, мына сага кирешенин 10 бөлүгү, мен 8 бөлүгүн кошком, мага кирешенин 8 бөлүгү тиет. Бөлчөк бул эң ыңгайлуу курал турбайбы? Азыр акчаларды биргелешип чыгаруунун ушундай формасы инвестициялык үлүш деп аташат. Үлүш бул компаниядан түшкөн үлүштүн бир бөлүгү. Эски мезгилдерде Орусияда жаңы өндүрүштөрдү дайыма ушинтип аташчу. Мисалы, үлүштүк кофейня. Азыр бөлчөктөр үлүштүк инвестициялык фонддордо пайдаланылат. Анда көп адамдар өзлөрүнүн акчасын чогуу акцияларга чыгарышат жана андан кийин кирешеге жараша бөлүшүшөт. Ошондой эле юридикалык документтерде компаниялардын бөлүктөрүн көрсөтүү үчүн пайдаланылат. Мисалы, эгер 3 адам бирге компания негиздешсе, анда ар бири ушул компаниянын бардык менчигинин 3/1 бөлүгүнө ээ. Мунун баары таза түрдөгү бөлчөктөр. Биздин учурда бөлчөктөр ыктымалдуулук жана статистика теориясында көбүрөөк пайдаланылат. Ал эми бул абдан пайдалуу илим. Бул акциядагы айлык дагы, аба ырайын болжолдоо дагы, атаандаштардын үстүнөн тыңчылык дагы, спамды тазалоо дагы жана башка көп нерсе. Айтмакчы, силер ыктымалдуулук теориясы боюнча курсту өтсөңөр, бул андан сырткары үйдө курган учурда анда суу өтө турган түтүктөрдүн жана газдын көлөмү дюймдун үлүшүндө белгиленет. 2/1 дюйм, 3 чейрек дюйм жана башка бөлчөктөр дагы оюндарда пайдаланылат. Биздин каарман экранда чуркап баратканда жана тыйындарды чогултуп жатканда, оюндун аягында силер канча тыйын чогултканыңарды, ал эми алар канча болгонун жазышат. Мына ушул бөлчөк. Фильмдин рейтинги G10/5 оюндар. Бул дагы бөлчөк. Бөлчөктөр ыңгайлуу болуу үчүн ойлоп табылганын көрүп жатасыңар.